Лечебный корпусuna ушул ба? Лечебный корпус ушул. Жана Идриси Сак деген можел турганбыз. Ошону чакырган. Мурунку депутатыбыз Ыргал Кадыралиева дейт. Бул ошол профсоюздан алып койгон жерби? Ал үйлөрдөн башталып, булар өзүнө менчикти кылып сатып алышкан экен 12-жылга чейин. Лечебный корпусuna ушул ба? Лечебный корпус ушул. Бул акмалы. Бул жак шылтыры чатып. Эми даярдаган экен да мындайбыз. Акырындык менен баатыр уже. Мондо крыжалар түшүп состояние ушундай. Бул эми даярданган экен да, приватизацияга өткөнгө дагы. Ооба. Жеке менчик. Бул жак 3-чү корпус кошулган. 1903-жылы салынган корпус. Бул 1903-жылы. Ооба. Оң жакта спальный корпус номер 4 1905-жылы салынган. Территория канча гектар? Азыркы действующий госак боюнча 17-68. Бул мурунтан баштап эле ушундайбы? 17 же акырын кесилип башталып ошондой келди. Ошондой болгон. Эң биринчи госакты 2009-жылы алынган, ага чейин госак болгон эмес. 21,5 деп берилген. Кийин акыркысы 2020-жылы алынат, уже 17-68. Аралыгындагылар сатылып, ошо ар кимдерге бөлүнүп сатылып кеткен. Азыр налоговыйдан жана соцфонддон жабык берди 4 миллиондай карызы бар. Профсоюздан аренда калып алып, суточный гостиница кылып иштеткен жерлер да бар экен бул жакта. Анан эми профсоюз эми азыр унутуш керек. фотостудия менен наракпера кылып иштеткен Бул жагы эмне? суб аренда алып алган жерлер. Бул жак биз арендатор алганбыз, аренда алганбыз. Аттракциондар салып. Аттракциондар кылып, балдарды ойной тургандай кылып алганбыз. Бул биздики. Анан балдарга кичине ойной турган кылып, себеби тияктан жителдер берди, малдарын кайтарып, мусор кылып ужас болуп кетти да бул жерчи. Анан хотя бы ушул жак кошулуп турсун деп. Канча аренда келишим менен кылдыгар эле? 5 миллион. 1 жыл период төлөп бергенбиз. 1 жылга 5 миллион деп да? Айына 500 миллион. Тегерегинде. Еще плюс содержание бар. 2,5 миллиондай где-то содержание бар. Охрана, налог и прочее. А так биздин оюбуз бар болчу. Корпус алалы депчи элгечи. Ичине туз лечение кылып туруп, бочка, фитобочка кылып, өзүнүн направлениясындачы. Анан ошол 5 миллионго биз путевка берсек, силер элге таратып берсеңер, биз ошол леченияны кылсак деп проектта заказ бергенбиз. 2 этаж кылып. Но почему-то профсоюз затянул. Помоги. Ичине леченияларды кылып туруп, бочка, массаж, анан бизде баягы инсульт алган адамдар көп да Кыргызстандачы. Ошо после инсультлика бир кореец врач келген да. Корпус алып берсеңер, мен после инсультликтерди алып ушул жерге лечение кылайын депчи. Бул жерде ысык суусу барбы? Жок, ысык суусу жок. Будем нагревать, греть, грязь будем греть. Суб арендатор. Силер бересиңерби? Силер бияка арендага алып алып, еще дагы бөлүгө суб арендага Профсоюз, булар болгон бул жерде. Бизге чейин эле. Суб аренда незаконно, нигде незаконно. Ну ладно, биз кайра проблема жок. Булар сизге канча төлөйт бул? Элинде. Айнабы? Кайсы студия салып ондан башка. Аягы жакшы. Фотостудия. Биринчи этаж отдельный суб арендатор, экинчи, үчүнчү этаж отдельный суб арендатор. 2 үй салынып калган ошол экен да бирөөсү, Жерлери кош сон жерлер. Аябай сон. Сон экен. Ошо жаңа бак. Кара Суу районунда шаарга жакын жеринде 20 жары поливной жери бар сууга. Сен айтып аткан Мен айткан 20 гектар ошол. 20 гектар. Ана сырткары алды эле Кара Суу районуна алайга кетип аткан жолдо 409 гектар жай бар. Мурун ал жерде дагы немелер болгон. Мал баккан. Документтердин баардыгын алып алчы. Даярдап койгон. 0,14 бир сатылган, 0,38 бир сатылган. Бул жакта 11 корпуста бир сатылган. Бул жакта карап документтерин алып көрөсүз. Хорошо. Булардын баардыгын мамлекетке кайтарабыз ойлосо. Булар кошулуш керек. Өзү негизинен мамлекеттик болгон да. Значит, ошо профсоюз эми түшүндүм.
Жана Идрис Исак деген могу жерде турганбыз. Киребизди. Ошону чакырган мен жардам берчи. Дегенизде эки тарабы жекеме чыкты. Onu гостиница катары. Ким алып койгон аны, ошолбу? Ошол директор. Ол гараж болгон чайкана кылып 15 шотто. Могу чайкана бар азыр. Артка жагы чайкана. Артка жагы толмой чайкана. Ол жер гараж ушул жерде бар. Мурунку депутатыбыз Ыргал Кадыралиева дейт. Бул ошол профсоюздан алып койгон жерби? Бул профсоюздун территориясына бөлүнүп берген Ош облсполкомдон мына үйлөрдөн башталып булар өзүнө менчикти кылып сатып алышкан экен 12-жылга чейин. Бул территорияда эмне бар азыр? Бул территорияда тетиги жерде бүткөн үй бар. Аны мурунку директор Сагын Балтагулов деген кызына подарка кылып берген. Кызы жакында сатып жиберди. 3-лицолорго кетти, бул жерде жиберилер. Өзүнүн негизинен мындай экен да, мен түшүнүгүм боюнча бүт эле ошол профсоюзда иштегендер кызына, баласына ушундайбы, чындыгы ошондой. Бүт ошо 29 мына кеткен эмелердин бардыгы бүт барын колу булганыч. Ош пансионатын Токтогулов, бул жерде дагы Токтогулов, Тукубаевалар, местный директорлор үчөө коррупционный схема менен эле ылдыйкысы предложение берет. Анан Кыргыз туризм Тукубаева призумга алып чыгат, аны даярдап федерацияга. А совет карап туруп түшкөн прибылдан 10%тен бөлүп алышкан. Бүт эле ушундай, көлдө дагы, жетегизде дагы ушундай кылышкан, Алатоодо дагы ушундай кылышкан. Сенби? Мына силер алгансыңар, мен силерди жакшы тааныбайм да. 5 миллионго былтыр 5 миллион төгүп бердиңерби силер? Кимге кандай айтып берсеңер, кимден качан алдыңар, кандай условиямен алдыңар? Эмне кылып курабыз деп алдыңар бул жакта? Мени мына проекттери медицинский центрге жана билим берүү центрине. Биз бул жер социалдык объект болгон үчүн социалдык багытта ошо шаарны бир жакшы жасайлы деп баштаганбыз негизинен. Стратегический максат катары. Бул жерде основной максатыбыз ошол. Ойлоруңар өз негизинен жакшы экен. Бирок долбооруңарды кандай кылгансыңар, кандай жыйналгансыңар эми азыр карап көрөт. Бирок бүгүнкү күндө жакшы билесиздер, биздин президенттин указы менен уже баардык профсоюзда жайгашкан санаторий болобу, пансионаттар болобу, толугу менен бүгүнкү күндө управленияларына өттү. Управлениялардын ичинде дирекция ачылган, управлять үчүн билесиздер. Ошол дирекция бүгүнкү толук ушунун карамагына азыр мына прием кылып бүтөдө. Бирок мен заранее айтып коеюн, бул жерге бул проектинге биз салдырбайбыз. Мен ачык эле айтып коеюн. Аны эми зачем бири-бирибизди жалган айтып, бири-бирибизге баягы жакшы сүйлөп, силер ошого чейин кааласаңар сотко берсеңер болот. Өзүңөрдүн ошол берген бизге өткөндөн кийин указ чыккандан кийин биз автоматтык түрдө уже расторженияга биздин укугубуз бар. То есть не только силер эми миңдеген бүгүнкү күндө башка жерлерде дагы биз көрүп келатабыз да. Ошон үчүн бардык жерде мен лично ушундай тапшырма берип атам. Бардыгын биз илгерки мурунку заманга келишибиз керек да. Бул жерлер эми азыр жанагы көрүп келдим. Бул жерлер эми мурунку система болуп, ошондой эч ким каралбай калып жатпайт. Раз өттү бизге, биз иш менен көрсөтөбүз. Бирок бир эле максат, ошо президентибиз бизге койгон тапшырмасы бул мамлекеттик болот. Келечекте дагы ушул мамлекеттикилер эми частныйлар, пожалуйста, көп жерден алып частный иштеп кетер. Эртең ушу жерден жаш муундарга, өсүп келаткан жаштарга эртең бир жакшы бир жанагы менен калыш керек да. Азыр могу жерде айтып атат, мына депутат дагы илгери агасы жанагы профсоюзун алып койгон дейт. Мына ушулардын бардыгын азыр кайтарабыз мамлекетке. Мына жерде дагы бүт ушу жерде турган Кадыралиева дейт. Депутат айтышып атат азыр. Мына ошолордун бардыгын азыр жаман көрөбү кандай кылат? Мамлекетке бүт мыйзамсыз кеткен объектилердин бардыгы кайтарылат. Ошон үчүн силерге жакшы болуптур, өзүңөр баштап коюңуз. Если баштап койгонуңда анда сен дагы кетирген расходуңду мүмкүн биз карап бере турайбыз. Биз эч качан частный инвесторго залал келтирбейбиз. Мындан көрө башка жактан сунуш кылалы. Бирок бул жер мамлекет өзү салыш керек, мамлекеттики болуш керек. Ушул эле биздин максат. Если частный болгондо сенде эч кандай айып жок бу жерде. Сен алдыңар жакшы ой менен. Сенин бүгүнкү күндө ошо социальный проектиң дагы жакшы. Билимкана и медицинский центрин ал керек бүгүнкү күндө. Экинчиден президенттин сиздердин жаратмандык иштериңизди көрүп атабыз да, кылып аткан, алгылыктуу алдыра кетип аткан. Ошон үчүн биз эч кандай тоскоолдук болбойбуз.
Эртең бүрсү күнү ийинем десеңиздер, биз барып баягы даярдайбыз. Уже планда мамлекет үчүн. Азыр частныйлар ушу профессионал жерин алып койгон. Ошолор алып койгон, бүткөн немелердин бардыгы саткан. Анан Чыңгыз бүт карагыла. Сотко кайсылар көңгүчө берилди, болбосо бергиле. Не только сотко, бизге бүт гос актыларын алып алгыла. Кадастр менен сүйлөшкүлө деп менен. Бул жердин 11 объекти сотко берилди. Мен тиги жактарды көрөйүн деп кеткен жокмун. Бул жакта. Бул бердиңиз, 11 объектин бердик. Прокуратура менен чогуу. Могу араларында анклавтар бар, моёктар бар. Ошон үчүн мунун бардыгы ошо сиздерге копия жасап койдум. Мына оңоюраак болот уже. Так, мына алмаз менен иштешкиле. Директор бардыгы толугу менен. Дирекцияны башчысы. Булардыкында азыр үйлөрүндө бүт алып чыгылат. Мен чоң доброт жаңы үй. Ошол мындайынан мыналардын бардыгы частный үйлөр салынып, ушул жерлердин 11 объекти ушулар. Неменин жолу менен кирип чыгабы? Ооба. Мынакей. Мынау дагы частный үй өзүнө Частный болуп кеткен бул да. Биздики объект. Турбазанын балансында жеке сага. Турбазанын балансында биз даарыз бердик. Булар прекрасный Жок. Красный книганын ичинде. Мен şu жерде жашатым. Siz кароосузбу? Баягы сиз менен сүйлөшүп кетпедик беле? Сиз ушул жерде Профсоюздун балансында турат. Siz adашып атасыз. 11 объектini 27 болду. Бул жака чейин. Айылга чейин, жолго чейин. Анан болсо бул тарап айылга чейин. 20,5 гектар. 20,5. Бурун 2 пансионатты продукция менен снабжать эткен Жалалбад санаторийди, анан домодук снабжать эткен ушул жер болгон да. Анан бул жакта коровниктер, свинарниктер болгон пост постройкалар болгон. Булар 2006-жылы 1,9 гектарга сатылып кеткен. Азыр той болсун деп отурат. Эмнеге келет? Бул жерде элдер былтыр аукциондун негизинде арендага берип, мурун 5 гектарын 5.000 сомдон эле берип жүргөн. Былтыр анан келип бизде ошол 5,5 гектар. Жалпы бул жер 27 гектар болгон бизге караштуу. Мурун. Анан былтыр биз изилдеп кирип кадастр гипроземдерден архивный документтерди алып жүрүп, анан 20га биз топосъемка жасатып, 20 гектар 500 сотканы мынол жер бүт айылдын ичи тегиз жер арендаға берилди 400 миңге. Бул жак тетиги айылдын башынан тетиги жерден ушул жер. Салынып калыптыр, ушул жерде канча деген адамдар иштейт. Бул производствого биз тоскоолдук кылбашыбыз керек да. Мурда ушул жерде 500 коровник, 2000ден койлор өтө сот алып келип да ушул жерде кармак чекен. Жана биз айтып аткан Лянгар деген жерде биз жазда келип жайында ушул жерге ат менен барып бардыгын көрүп эме кылып келдик. Кайсы жерден чектешкен 400 канча заводдун заборуна чейин. Толго чейин бул отдельный неме. Бизге сатылып атат. Ар жак турат. Анан заводдун арт жагында дагы 3 гектар жер. Төлөкөн Айлөкөтүн башчысы өзү билемдик менен сатып берет. Ушул жерде биз соттошубуз керек. Бергенбиз прокуратурагачы.